Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер күтүп көргөн наар көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Эмираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы биздин өзгөчө каарманыбыз бар. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ЛФМ радиосунун диджей алып баруучусу Азамат Баитов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Албетте кубанычтабыз ушундай жакшылыкта көрүшкөнүбүзгө. Жакшы. Бүгүнкү биздин ашкананын кожоюну, анан программанын каарманы катары жалпы телекөрүүчүлөргө кайсыл рецептин сунуштайсыз? Бүгүн биз сиздерге урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу достор, баклажан кошулган помидор салаты өзгөчө азыр жүрүшүн көрөбүз, биргеликте жасайбыз дегенде көз салып турсаңыздар болот. Андан сырткары кадимкидей эле мөмө жемиштерден дасторконду кооздоо үчүн фантазиябызды иштетип өзгөчө бир нерселер жасасак болот. Өзгөчө кеңеш болот деген ойдомун. Албетте кулинария көрөрмандарына ошондой эле ашкана кожойкелеринин өзгөчө кеңештер айтылат. Андан сырткары баклажан салаты бул чындыгында көп жасалат, бирок жигит киши мырзалар жасаган кандай болот экен деп сиз да кызыктар болсоңуз керек. Анда баштайбыз. Салатка керектөлүүчү азык-түлүктөрдү айтсаңыз, анан мөмө жемиштери. Салатка керектөлүүчү азык-түлүктөр баклажан, помидор, чеснок, сарымсак жана ошондой эле кооздоочу мындай жашылча чөптөр, майонез керектелет, атайын аш майы, өсүмдүк майы, жумуртка, татымына жараша туз керектелет. Эң оңой, анан жөнөкөй азык-түлүктөрдөн жасалат экен. Анда кесе баштасак, жумушка киришебиз. Алгач баклажанды алабыз дагы тегерек формада кылып кесип алабыз. Тегерек, өтө калың эмес болуш керекпи? Кандай болуш керек? Өтө калың эмес, өтө жука эмес болуш керек. Бирдей орточо формада кесип аласыз мынтип. Биз билебиз, Азамат жумушунда тың, жоопкерчиликтүү. Эми ашканада кандай экен? Ашканада да бат-баттан тамак жасап турабы, же ашкана көрөрман эмеспи? Ашканада деле бат-баттан тамак жасап алсам, мисалы үчүн кечинде жумуштан барганда келинчегиме карабашып дегендей, картошка арчып атсам деле кошумчалап арчып жардамдашам. Бир кол тийген тамак ширин болсо, эки кол тийген тамак андан да ширин болот экен да. Көрсө. Демек, кечинде жумуштан кийин чарчадым дебей, аралашып экөөңөр бирге жасай берет экенсиңер да? Ооба. Жакшы. Ошондо кандай тамактар көп жасалат силердин ашканаңарда? Биздин ашканабызда суюк тамактар көп жасалат. Себеби дегенде мен суюк тамак жакшы көрөм. Шорпону көп жасайбыз. Себеби дегенде шорпону өзүм жакшы сүйүп ичем. Ден соолукка да пайдалуу. Ооба. Анан дагы айта кете турган болсок, адактуу көрүүчүлөр, эгерде сиз ушундай туура тамактанууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө биздин программаны көрүңүз. Сеттегенде туура тамактануу боюнча дагы ар кандай кеңештер айтылат. Азамат, ушу туура тамактанууга да өзгөчө көңүл бурасыңар да? Ооба. Сөзсүз түрдө. Дагы эмнелерге көңүл бурасыңар? Мисалы, бүгүн наристеңер бар дегенде үйдө. Анын дагы бул туура тамактанууга болуш керек да. Негизи эле адам баласы ден соолукта болуш үчүн сиз айткандай эле туура тамактаныш керек. Эртең менен сөзсүз түрдө шашып баратсам дагы ошол бир стакан кайнатылган суу ичип кетем. Жок, эч болбой калганда тамак жеш керек. Ар бир эле инсан эртең мененки тамакты жесе, аталарыбыз эле, апаларыбыз эле айткан мурда, таңкы тамакта бул рызкы болот деп. Ошол бекеринен айтылбаган чыгар. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эстеп калдыңыздарбы? Бул биздин кесиптешибиз, чыныгы кесиби медицина кызматкери, ошол себептен демек бул кеңештерди жазып калсаңыздар болот. Ишеничтүү эле деп айткым келет да. Мына азыр баклажанды дагы туура бүтүп алдык. Туура бүткөнгө чейин мен бул жакта газды жандырып, казанды коеюн. Монтип казанды коебуз. Анан өсүмдүк майынан куябыз. Биздин бул жакта майыбыз кызганга чейин эми бул жумуртканы чагып, буга чагабызбы? Ошондой кылалы, чоңураак пишкен. Жумуртканы чагабыз. Эми жумуртканы чагып алгандан кийин бул жумурткага татымына жараша туз кошобуз.
кошуп бирдей тегиздикте аралаштырып алабыз. Жакшы. Помидорду да ошол өлчөмдө кессек. Помидорду деле ушундай баклажан сыяктуу кылып тегерекче формада кесип турабыз. Негизи бул баклажандын составында көптөгөн витаминдер бар. B1, B2 витаминдери жана ошондой эле темир. Ден соолукка аябагандай пайдалуу да булар. Ооба. Аны кайнатылган түрдө же болбосо курган түрдө жесек деле бул ден соолукка аябагандай пайдалуу болот. Сиз аны кесип туруңуз. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, азыркы учурда биз ошол тегерекче формада кесип алган баклажаныбызды ар бирин бул жумурткага мындай салып чыгабыз. Биздин помидорубуздун тегерекче формасында даяр болду. Ардактуу көрүүчүлөр, баарын бирдей формада кесип алдык. Дал мына ушул биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Котордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, дал мына ушул кафеге баш баксаңыз болот. Сиз дагы Котордого барып турасызбы? Котордого сөзсүз барабыз. Себеби дегенде ал жактын тамактары сонун, анан дагы өзгөчө бир акциялар болот эмеспи? Майрамдык иш-чараларга карата, туулган күн ээлерине карата. Жакшы. Азыр болсо эми куруйбуз го, кызып калды. Ооба. Мына өзүңүздөр көргөндөй, биз жумурткага бул баклажан, тууралган баклажанды булап эки тарабын тең ушундай жасап алдык. Эми бул жакта биздин майыбыз кызыган болсо, эми бул баклажанды бирден салып чыгабыз. Себеби дегенде куурушубуз керек болот. Эки тарабын тең бирдей куурушубуз керек. Мына өзүңүздөргө байкалып атат. Бирдей тегиздикте кысарганда экинчи тарабына оодарабыз. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бул жакта баклажаныбызды кууруп даярдадык. Ал эми бул жакта кесиптеш мага жардамдашып, сарымсакты туурап атат экен, Кайдып атабыз. Жакшы кууруптур чындыгында. Кып-кызыл болуп кууруптур, Ооба. Көпчүлүк ойлоп атса керек, жөнөкөй эле салатты көрсөтүп атат, бирок жогоруда айткандай эле чындыгында бул мырза киши, жигит киши анан жакшы көргөн тамагын сиздерге сунуштап атат да. Сиздер дагы көрүп жеп туруңуздар деп. Ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы ЛТР мамлекеттик радио компаниясынын LFM радиосунун DJ алып баруучусу, чыныгы кесиби медицина кызматкери тиш дабагер десек болот да. Ушул боюнча сүйлөшсөк, Азамат, өзүңүз ошо медицина кызматкери, анан бул чөйрөгө кантип келип калдыңыз? Негизи медицина кызматкери болгондон кийин эле ар бир эле инсандын жүрөгүндө мындай чармачылык болот экен да. Негизи төрөлгөндө эле ар бир эле инсан бул чармачылык жаатта төрөлөт экен. Ошол чармачылык нерсени өнүктүрүп кетүү ошол адамдын өзүнө байланыштуу болот экен. Ошол сыңарында эле мен дагы медициналык коллежди бүттүм, окууну бүтүп ошол медициналык окуу жайда эмгектендим. 3 жыл сабак берип, андан кийин бул жакта кастинг жарыяланып болуп калып, ошол кастингден. Анан кастингге келип катышып, биринчи келгенде менимче 40 катышты окшойт кастингге. 40 бала кыздар аралашып бүт баасы катыштык. Андан 8 өтүп кастингден, анан дагы тандалып туруп, акырында экөөбүз калдык. Ошол жерде жүрдүк, үйрөнүп, анан ал кыз дагы кетип калып, ошентип мен жумушка кирип калып, азыркы учурда ошол чармачылык жаатында эмгектенип жаткан учур. Мурдагы кесибиңизди таштап койдуңуз, э? Мурдагы кесип таштап койдум, ооба. Өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Жакшы. Азыр эми эмне кылабыз? Кийинки этапка өтөлөлү, э? Эми бул сарымсакты майдалап бүткөндөн кийин бул идишке салып, майонез менен кошуп аралаштырышыбыз керек болот.
майда кылганга аракет жасадым, урматтуу көрүүчүлөр. Мүмкүн болушунча. Эми мырзаларды ушундай болот да. Турат. Эми, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, майдаланган сарымсактын үстүнө биз жакшылап бирдей тегиздикте аралаштырабыз. Эми бул биздин аралашмабыз даяр болду. Бул жака мына баклажанды алабыз дагы. Майонезден сүртүп тарелка алышым керек экен, бир жерге тийгизип. Ала. Анан үстүнө помидордон коюп чыгасың мынтип. Кайрыле үстүнкү бөлүгүнө бул баклажандан чыгып коебуз. Майонез койсок деле болот, койбосок деле болот. Адамдын табитине жараша кааласа коюп жейт. Радио тармагында иштейсиз. Бул кесиптин эмеси жагат? Бул кесиптинби? Радиодо канчалык көп сүйлөсөм, менде ошончо мындай илхом пайда болот да. Эргүү пайда болот, эс алам, ырахат алам. Жумушта отуруп ырахат алабыз биз. Кээ бирөөлөр жумуштан чарчап барат го. Биз жумушта отуруп эс алабыз. Музыкалык ой? Ооба. Анан ушул медалдын дагы эки жагы болот дегенде, бул кесиптин эмеси жакпайт сизге? Жумуштун жаккан тарабы ошол, жумушта отуруп эс алабыз. Ал эми жакпаган тарабы менимче жок деле. Бирок кээде эфирдик саатыңдан уруксаттырып башка жумуштарыңды бүтүрө албайсың. Сөзсүз түрдө ал эфириңе барышың керек. Себеби дегенде ал сенин программаң, ал сенин программаң жооп, ооба, ал жоопкерчилигиң. Анан дагы түз эфирде сөзсүз түрдө 1 минутасы 1 секундасын өзүңүз эле билесиз, түз эфир канчалык кыйын экенин. Кээ бир учурда ошол түз эфирде отурганда микрофон жанык калып кетип, бул жактагы үн сөздөрүбүз эфирге чыгып кеткен кызыктуу күндөр болгон. Кадр сыртындагы. Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде эс алуу деген болбойт. Ошону айткысы келди. Бүгүнкү каарманыбыз кандай учур болбосун, кайсы кырдаал болбосун сөзсүз түрдө биз даяр турушубуз керек. Анан биздин маанайыбызды дагы эч ким сурап отурбайт. Кандайда болбосун программаңа байланыштуу күлүп, жайнап, элге билдирбей чыгышыбыз керек да. Себеп дегенде эл биздин маанайыбыз менен эсептешпейт. Аларга жакшы маанай керек, жакшы программа керек дегендей. Кантип эс алабыз деги? Үй бүлөм менен эс алам. Чындыгында үй бүлөмдүн тынчтыгы, ошол сиз айткандай кичинекей кызымдын күлкүсү мени аябай эс алдырат да. Башка жакта экинчи жумушумдан барып, үйгө барып сөзсүз түрдө кечки бул радиодогу жумушум мен кечки саат кечки эфирде болгон үчүн түнү барам, саат 12де барам. Уктап аткан болот кызым дагы. Анан күндүзү башка жумушта иштеп, ортодо 1 сааттык убактымды сөзсүз түрдө үй бүлөгө бөлөм. Саат 6-дан 7-ге чейинки убакытты. Түнү уктап калат да. Түнү уктап калат, ооба. Ошол мезгилде эс алабыз, үй бүлөдө чогуу тамактанабыз, кечки тамакты жейбиз. Жакшы. Анан оюңузда барбы деги ушул мисалы журналистика же алып баруучулук жааты дагы, мисалы радиодо иштеп атасыз, гезитте уланса болот, теле жаатын өтсө болот дегендей ушундай балким пландар бардыр. Буюрса пландар көп. Теле жаатындагы же болбосо башка ошол сиз айткандай гезит журнал жаатындагы кандай болгон кайсы тарап болбосун, ошол журналисттик жаатты өнүктүрүү, билим алуу дегендей ошол журналисттик жаат менен элдин көйгөйүн чечүү, аларга жардам берүү буюрса пландар көп алдыда. Жакшы, мен айтпай калыпмын, ардактуу көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү каарманыбыз медицина кызматкери жана видео алып баруучу, андан сырткары кол өнөрчү. Ошол себептен дагы бүгүнкү программага катыштырып отурабыз десем болот да. Кол өнөрчү киши ашканганын дагы мындай кооздоп жиберет деген ишеничтебиз. Мына ушул кол өнөрчү жагы эмне болуп атат? Кол өнөрчүлүк жагы азырынча токтоп турат го дейм. Кээ бир илхом келгенде гана жасап койбосоң, ал нерсени мындай мажбурлап жасай албайт экенсиң. Себеби дегенде илхомго мындай түрткү бере албайт экенсиң. Ал өзү келет экен, өзү кетет экен дегендей илхом келгенде гана жасап коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Хутордо кафеси. Сиз Хутордо кафесинин кызматынан пайдаланып, той маарике, чакан туулган күн кечелерди өткөрсөңүз болот. Ал жерде эскерте кетүүчү жагдай, туулган күн ээлерине бардык нерсе акысыз.
мына биз салатты даярдап бүттүк азыр. Эми бул жакча жок менен үстүн кооздоп чыгабы. Кооздоп чыгат экенбиз. Аябай жеңил, анан жөнөкөй. Батсымдүү. Көп жасалат десе болот да, көпчүлүк үйдө жасала турган өзгөчө салат, урматтуу көрүүчүлөр. Анан орусча доступно дейт го. Баардык азык Жетиштүү. азык-түлүктөр жылдын 4 мезгилинен тапсаң болот да буларды. Азыр салатты кооздоп бүттүк. Эми десерт жасайбыз го. Десерт көтөрөлү эми. Мүймө жемишти гүлдөп беребиз дегенде. Биз улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо мүймө жемиштерди кооздойсун. Бул жерде банан жана алма. Мен тарелканы алып берсем. Ар бир ашкана күйөрманынын өзүнүн фантазиясы иштеш керек. Ашканада ошол себептен Азамат азыр кантип даярдайт экен? Бул кадимгидей эле банан, урматтуу көрүүчүлөр. Муну биз дасторконго ушул бойдон эле коюп койбой, ага кооздук берип, өзгөчө ошол адамды келген коноктун маанайын көтөрүү үчүн дагы өзгөчө бир фантазиябызды иштетип, көптөгөн нерселерди жасасак болот. Азыр мен сиздерге кичинекей нерсени жасап көргөзүп берейин. Эмнени жасайбыз? Азыр биз кайык кеме жасайбыз банандан. Көптөгөн мүймө жемиштин жасалгаларын көргөм, бирок кемени көргөнүм жок. Бул жагын кескенде кабыгын акырына чейин кеспейбиз, көрдүңүздөр эми. Эми бул жакты кесилген жерин ачып аласың мынтип. Ичиндеги өзөгүн акырын чыгарып алабыз. Эми бананды мындай тескери коюп, бул жактан кесип аласың мынтип. Кесип алгандыктан кийин бул баш жагына дагы өзгөчө бир кооздук беребиз. Дельфинди элестетели, же болбосо акула, балык, Мындай баш жагын кесип алабыз дагы оозун жасайбыз. Биздин кеменин аталышы бул дельфин десек болот, э? Дельфин кемеси. Эми бул ичиндеги өзөгү бананды турап чыгабыз, бирдей өлчөмдө кылып. Акырын бул кеменин үстүнө коебуз. Бирин бул тарапка, бирин бул тарапка кылып мынтип ачып чыгабыз. Бүттү. Буюрса биздин кемебиз бүттү, дельфин. Жөнөкөй эле кичинекей 1-2 мүнөт эле убакыт керектелет. Мына жака алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында жаш балдар өзгөчө жасап берсек болот экен. Эми алманы кесебиз. Алмадан азыр биз деңиз жаныбарын жасайбыз. Бул да сиз айткандай эле жанагы балдарды кызыктыруу үчүн. Кээ бир балдар тамак жегенден качат, Ушундай нерсе кылып берсек, тамакты бат-бат жейт. Эми
Экинчи тараптан дал ушундай кылып мындай кесебиз. Эми бул ушул жаныбардын үстүңкү бөлүгү. Шындыгында. Бул жаныбардын үстүңкү бөлүгү. Эми жанагы данегин бул жактан алабыз дагы. Деңиз жаныбарын жасайбыз. Бул да сиз айткандай эле жанагы балдарды кызыктыруу үчүн. Кээ бир балдар тамак жегенден качат, Ооба. Ушундай нерсе кылып берсек, тамакты бат-бат жейт. Экинчи тараптан дал ушундай кылып мындай кесебиз. Азыр бул банандан башка нерсе жасайсыз? Бул бананын дельфин деле жасап койсок болот, азыр, өзүнчө бир дельфин жасайлы анда. Баарыбыз күткөн убакыт келди. Азыр болсо жасалган азык-түлүктөрдү татып көрөбүз. Салат бул жогоруда айткандай эле жөнөкөй, ар дайым жасалуучу салат, бирок бүгүнкү салаттын даамын сөзсүз түрдө көрүш керек. Демек, татып көрөлү. Тамагыңыз дагы болсун, тамагыңыздар таттуу болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр тамакты ошол татып көрүп атканда, бирок чынын айтасыз макулбу? Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Себеби дегенде мындай теледен көрүп атканда бул жакта ойлойт да, булар жаман болсо деле жакшы жасап коет депчи. Бирок көптөн бери жейли экен, чынын айтканда бул салатты. Азыр татып көрөбүз. Чындыгында мага жакты. Кээде ушул баклажандан салат жасаганда кээде ачуу жыт деле, ачуу даам деле болуп калат да. Анан бүгүнкү жасалган салат жакшы экен, чындыгында. Анан бул жерде туз аз болуп калдыбы деп ойлоп калдыңыз да сиз. Ооба. Тузу деле нормал экен, себептен да майонездин курамында туз бар экен да. Ошол себептен бири-бирине айкалышып. Жанагы сиз ачуу деп атпайсызбы? Себеби дегенде баклажанды тандап атканда туура эмес тандагансыз, ошондой болот. Туура тандаганда баклажан, мисалы үчүн жашылча баклажан катуу болот, эч жери мындай жумшабаган. Туура тандасак, салатыбыз жакшы болот. Ооба. Анан сөзсүз түрдө салат же болбосо азык-түлүктөр жегенде сөзсүз түрдө мөбө жемиштердин дагы десерт катары жеп койгон бул ашыктык кылбайт. Ошон үчүн сиздерге да сунуштайт элек. Мен азыр банан жегем келип турат да. Азамат, бүгүнкү чыгарылышта чындыгында сиз ар тараптуу талант экениңизди айгинеледиңиз. Алып баруучу диджей жана ошондой эле кол өнөрчү экениңизди тастыктадыңыз десем болот да. Мына ушундай жакшынакай ашканага козуктарды жараттыңыз да. Сизге рахмат айтабыз. Атайын бизди чыгармачылык топ менен үйүңүзгө чакырып, коноктоп мындай козуктарды көрсөтүп бергениңиз үчүн. Албетте биздин көрүүчүлөр дагы Бали Азамат жигит экен деп жазса керек. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге дагы атайын ушундай убакыт бөлүп, ушул чыгармачылыкты элге тартуулоо үчүн ар дайым мына ушул сиз алып барып жаткан ушул көрсөтүү эч качан максатынан тайбасын, алдыга гана умтула берсин. Ал эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр баарыңыздарга ийгилик, ар бир үйдө тынчтык, молчулук, ушундай дасторконуңуз ар дайым жакшылыктарга жайылып жүрсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып бат сакайт деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура тамактанууну унутпаңыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.